Балдар жердин гүлдөрү деп айтабыз. Ошентип биздин чыгармачылык топ бүгүн Талаш шаарындабыз. Өзүңүздөр билгендей, Талаш шаарындагы ушу балдарды өркүндөтүп, талантын өркүндөткөн Баластан балдар билим берүү борборуна келип отурабыз. Албетте мына өзүңүздөр көргөндөй эшигин көрүп төрүнөт дейт. Сыртын көрүп эле кубанып отурабыз. Бул жерде балдар мына ушул ар кыл өнөргө багыт алып, сабактан кийинки бош убактыларды ушул жерде өткөрүшөт экен. Анда биз саякаттап кирип көрөлү. Баластан билим берүү борборуна баш бакканда балдардын колунан жаралган буюмдар, тартылган сүрөттөрдү көрүп кубанасың. Өзгөчө бийге кызыккан балдар ар улуттун бийлерин чимирлеп бийлешип кубанышат. Балдар бул жерден улуттук эмес, башка элдердин бийлерин дагы эркин бийлешет. Анткени Баластан билим берүү борборунда назик Даткайын бий ансамбльдери жеке эле областка эмес, республикага белгилүү. В центре получают дополнительное углубленное образование. Биздин борбордо балдар жакшы көргөн ыр бий студиябыз Кыргыздын улуттук бийлерин жана дүйнө элдеринин бийлерин када салтын үйрөнүшөт. Биздин балдар 7 жылдан бери эл аралык фестивалдарга катышып, Турция, Кипр, Казакстан өлкөлөрүндөгү фестивалдардын жеңүүчүсү. Балдардын чет өлкөгө барып келүүсүнө мэрия өз мойнуна алып, дайыма каржылап келет. Таластагы Баластан балдар билим берүү борбору 1996 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элим министрлиги жана Талаш шаардык мэриясы тарабынан уюшулган. Балдар бул жерден сабактан кийинки бош убактысын борборго келип, өздөрү каалаган ийримдерге катыша алат. Балдарга туура тарбия берүү жана алардын талантын өркүндөтүүгө адистер, мугалимдер эмгектенип, алар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Каждому ребенку яркой, гармоничной личностью. Баластан билим берүү борборунда балдарды 4 жаштан кабыл алабыз. Балдар алгач тамгаттанып, мектепке даярдык көрүшүп, окуганды үйрөнүшөт. Ошондой эле балдар жакшы көргөн сүрөт А, Б, В, Г дейка студиябыз жана балдар шуруудан, пластилинден ар кандай буюмдарды жасоону үйрөнө турган кол өнөрчүлүк ийримибиз бар. Өзгөчө кыздар ийне кармап тиккенди дагы үйрөнө алышат. Балдар башка тилди үйрөнүү үчүн атайын чет тил, орус тил ийрими иш алып барат. Балдардын жайкы эс алуу учурунда борбордун ичи шаңга бөлөнүп, бардык ийримдер иштеп келет. Алардын ден соолугу үчүн атайын каражаттар орнотулуп, бет каптан баштап колду жуучу каражат бөлмөнү желделдирүү үчүн бардык шарттар каралган. Анткени ар бир баланын ден соолугу абдан маанилүү. Здесь у нас награждение. Бул жерде балдардын фестивалдарга катышкан сыйлыктары, ардак грамоталары камтылган атайын бурчубуз. Балдардын алган ар бир сыйлыгы мына ушул жерде орун алат. Анткени бул сыйлыктар балдарга дем күч кубат берип, жаңыча изденүүсүнө өбөлгө түзөт. Баластан билим берүү борборунда учурда 1500ге жакын балдар тарбияланып келет. Талас областында жана шаарында өткөрүлгөн ар бир иш-чарага активдүү катышат жана Кыргызстанда өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарынын катышуучусу. Мына ушул түркүн түс боектор менен тартылган сүрөттөрдү көрүп кубанып отурабыз. Анткени балдар жан дүйнөсүнөн чыккан мына ушул ой түйүмүн, сезиминин бардыгын акбаракка түркүн түс боек аркылуу берген. Мына ушул балалардын талантын өркүндөткөн Баластан билим берүү борборундагы биздин саякатыбыз соңуна келип жетти. Балдар жердин гүлдөрү дейбиз. Балдар биздин келечегибиз. Балдарыбыз бар болсун. Айбек Асанбек уулу, Эржигит Телекбек уулу, Кутман таң көрсөтүүсү, Талаш шаары.